Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу момун мусулмандар. Көпчүлүгү ушул суроону берип атышат. Пайгамбарыбыздын учурунда аялдардын укуктары кандай болгон деп. Ислам дининин жайылышы менен аялдарга тиешелүү туура эмес салттарды жана мамилелерди, басмырлоолорду жана зордук зомбулук күн санап жок боло баштаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аялдардын коомдогу статусун жана кадыр-баркын жогорулатуу менен аларды колдоп, кубаттап келген дайыма. Аялдардын укуктары тебеленишине уруксаат берген эмес эч качан пайгамбарыбыз жана аларга каршы күч колдонууга тыюу салган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: аялдарды кул сабагандай кылып сабабагыла деген. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям аялдарга жакшы мамилени болгондугун жана аларга күч колдонууну, зордук зомбулукту тыюу салынгандыгын улам Мадинадагы аялдар эркиндикке жашай баштаган. Буга далил Нахл сүрөсүнүн 59-аятында Аллах Таала мындай деп атат: Ятавара минал кауми минал суи ма юбашширу бихи аюмкикуху алахуни ам ядуссумуху фиттураб аля саа ма яхкумун деп атат. Өзүңө келген жаман кабарлардын таасирин улам элдин жашырынат дейт. Аны эмнеге кордукка салып же топуракка көмүп таштоо керекпи деп. Алар кандай жаман өкүм чыгарышат дейт. Аллах Таала бул сөздөр менен кыз балага мындай мамиле кылууну жаман өкүм катары эсептеп ага тыюу салган. Ислам динине келгенде кыз балдар баалана баштаган. Келгиле биз кыздарыбызды баалайбыз, урматтайбыз, аларды барктайбыз. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.